Маалымат каражаттарында социалдык тармакта тараган такталбаган маалыматтар соңку кезде чоң маселеге айланды. Маалымат технологияларынын өнүгүшү менен жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып, маалымат таратуу мүмкүнчүлүгү чоңойду. Бирок жоопкерчилик маселеси оор бойдон турат. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдө фейк маалыматтарга бөгөт коюу боюнча бир да мамлекет идеалдуу вариант иштеп чыга элек. Социалдык тармактын ичинде колдонуучуларга да чектөө коюла тургандай бир идея да болуп жатат. Бул албетте туура эмес. Мисалы мен эч кандай массалык маалымат каражатынын өкүлү эмесмин. Мен мисалы бул жаңылык фейк эмесми, мен билбейм, мен мисалы жазып койдум. Мен журналист эмесмин, мен милдеттүү эмесмин. Мисалы ошону текшергенге же ошол туурабы туура эмеспи чыгаранга мен эч кандай милдеттүү эмесмин. Мен өз ой пикир катары бөлүштүм. Бирок балким бул мисалы чындыкка же ошол фактка төп келбей калды. Бирок бул менин өз жеке ой пикирим. Ушул жактан кандай иликтенет жана кандай чектөө коюлат мага өтө түшүнүксүз болуп турат да. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги буга чейин фейк жаңылыктарга каршы күрөшүүнү сунуштаган. Бүгүн Борбор калаада жарандарды жалган маалыматтардан коргоого арналган экинчи тегерек стөл өттү. Анда өлкөдө фейк жаңылыктарга каршы күрөшүү механизми жок экени белгиленип, бул багытта резолюция кабыл алуу сунушталды. Негизи билебиз, бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарынын жөнгө салуучу бир катар мыйзам актылары бар. Мындайча айтканда массалык маалымат каражаттары жөнүндө, телерадио көрсөтүү, радио уктуруу, жарнак жөнүндө, ошондой эле журналисттин этикалык кодекстер тууралуу бир топ кодекстер бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол кодекстердин баары тең ишке ашпай келүүдө тилекке каршы. Эске салсак, министр Азамат Жаманкулов ушул жылдын июль айында Бишкекте өткөн жыйында жалпы дүйнө үчүн интернеттеги фейк маалыматтар мүшкүлгө айланганын белгилеп, бул багытта журналисттер менен бирге иш алып баруу зарыл экенин айткан. Серепчилердин баамында ММК жана социалдык тармактардан тараган жалган маалыматтар Кыргызстандын туруктуулугуна залалын тийгизүүдө. Көп нерсени кишилер окуганда ошо 70-80% фейк ньюсту окуйт экен, алардын баары кишилер жана ошого ишенип алат да, ишенип алып, анан журналисттерге айтат, силер эмне ушундай жазып атасыңар, анан уят кылат да биздичи. Бирок ал фейк ньюсту биз жазбайбыз да. Ал жана соц тармакта көп чыгат экен. Анан азыркы учурда биз сүйлөшүп атабыз, кантип ушу фейк ньюсту үзгөндөп кичине аны менен кантип иштеш керек. Бул бизде эле эмес эле, бүт дүйнө жүзүндө ушундай проблема. Фейк жаңылыктарды үстүрдөн текшерип чектөө койгон бир канча мамлекетте мыйзам иштейт. Мисалы, Орусияда Роскомнадзор мамлекеттик мекемеси фейктерди жана жалган маалыматтарды текшерет. Ал эми Кыргызстанда маалыматтарды анализдеп, ага укуктук баа бере турган мыйзам базасы жок. Айтолкун Анапяева, Денис Курганов, 5 канал.